Ошол аял кишиден критика жеген эркекке катуураак тиет. Эркек аял кишинин критикасынан көбүрөөк влияние болот, чем эркектикине караганда. Бул апасы болот. Бул ошо эжелери болот, же карындаштары болот, бирдемке айтса, анан келинчеги болот. А эркек тогутпойт мындай. Атасы менен урушуп кетсе да урушуп чыгып кете берет. Бирок апасы бирдемке айтып, бир жаман критика кылса, эркек аябай катуу тиет. Ошон үчүн биз дагы эркек катары определенный табиятыбыздын бузулганын себеби дагы биздин апабыз дагы, апаларыбыз дагы бизди эркекти кантип тарбиялаш керек дегенди дагы билчү эмес. Эркекти дагы определенный убакта кичинесинде апасы шагын сындырып коет экен да. Анткени апасынан аябай таасирленет экен. Бул эмне деген сөз? Өзү апасы эркек баласыны жөн эле эркек бала болуп төрөлдү деп туруп, эркек болгон үчүн эле сүйө бериш керек экен. Апасы эркек баланы урушуп тарбиялабаш керек экен. Эмне үчүн дегенде, ошондой кылганда жанагы воиндар чыгат экен да. Анткени ушунча күчү бар, ушунча сүйүүсү бар. Анткени эркек балага апасынын сүйүү өтө маанилүү.